Союз мезгилинде 15 республиканын башын бириктирип турган ири держава Советтер Союзунун калкынын байланыш тили катары орус тили колдонулган. Ал эми ар бир республика өз алдынчалуулукка жетишкени, ар улут өз эне тилин башкы орунга коюп, мамлекеттик статусун алган. Ал эми орус тили официалдуу тил катары дагы деле өз орду бар. Антсе да орус тилдүү калк улам сыртка кетип жаткандыктан айыл эмес шаар жеринде да бул багытта жетиштүү эле маселе бар. В России 4 ноября – День единства народов. Биз бүгүн Россия жергесинде белгиленип жаткан элдик биримдик күнүн урматына орус тил кечесин уюштуруп жатабыз. Бул кече элибиздеги ынтымакты, достукту жана биримдикти чыңдоого дагы бир ирет түрткү берет. Биз илгертен эле жергиликтүү калк менен ынтымакта жашап келе жатабыз. Бири-бирибиздин тилибизди, каада салттарыбызды урматтайбыз, сыйлайбыз. Бизди бүгүн ушул жерге чакырып, атайын кече уюштуруп жаткан жетекчилерге, коомдук уюмдарга, анын жергиликтүү этностор аралык кызматына ыраазычылык билдиребиз. Всем благополучия. Базаркоргон район кеңеш айыл аймагында кезинде орус улутундагылар калктын тең жарымынан көбүн түзчү. Ошол себептен орус тилдүү мектептер да көп болгон. Жергиликтүү тургундар бири-бири менен орус тилинде сүйлөшүп, бул айылда бала кезден эки тил негизги орунда турган. Башка аймактарга салыштырганда азыр деле орус улутундагылар бул айылда бир топ көп. Ошол себептен алар үчүн өзгөчө майрам уюштурууну бул айылда мындан 5 жыл мурда уюштурулган 1 сом кайрымдуулук фонду колго алган. Жыл сайын булар азайып баратат да. Азайып баратканга байланыштуу кийинки жылдары канча карат канча жок бизге караңдар. Ошондуктан азырынча ушуну болгону болсо да топтоп ушуларга кандай ыраазычылык билдирип коюш максат ушу. Ал эми мындай самалыкта райондогу этностор аралык кызматы, райондук администрация жана эл аралык уюмдарда четте калышкан жок. Бүгүн бул иш-чарага бир гана орус эле нациясы келбестен, улутунан катышпастан, биздин кыргыздар, татарлар же башка деле улуттар келип отурушат. Алар ошо орус тилин өнүктүрүүсүндө иштеп жүргөндөр. Бул деген ушу эки элдин ынтымагын, достугун, биримдигин чыңдоо боюнча жакшы самалыктар айтылат экен, жакшы нерселер айтылат экен, ой пикирлер болот экен. Ошого биз кошулганы келдик. Эки эл менен эки тилдин дагы да жакындыгын, достугун даңазалаган иш-чара кызыктуу оюндар ыр-бий менен улантылды. Орус тилинин улуулугу бай экендиги айтылып, улуттарды байланыштырган көпүрө болуп, дагы да кылымдарга жашай бере тургандыгынан кеп салышты. Маматкадыр Маматалиев, Искендер Шекербеков, Базаркоргон району.